Сулаймантоо улуттук тарыхый археологиялык музейинин корук аймагындагы 1 гектарга жакын жер аянты жеке тараптарга берилип кеткен. Талапка ылайык корголуучу зонага курулуш курууга жол берилбейт. Ага карабай корук аймакта капиталдык курулуш салынып калган 3 объект аныкталды. Бурхия гүмбөзү бул Greenhouse кафеси бул жерде турат. Бул Greenhouse азыр бул биздин республикалык маанидеги эстеликтин алдын тороп атат да. Көрдүңүздөрбү? Алардын бири Greenhouse кафеси ал Сулаймантоо музейинин корук аймагында жайгашып 404 чарчы метр жер аянтын ээлейт. Ал жайга Талас Курбанов аттуу ишкер ээлик кылат. Убагында ишкер башка даректен 50 чарчы метр жер аянтын сатып алып, токтомдогу азыркы кафе турган жайга чыгартып алган. Ал себептүү иш жогорку сотко чейин жетип, кафени буздуруу чечими чыккан. Райондук соттон жогорку сотко чейин каралып, акыркы чечим кабыл алынып, бул жерлер мамлекеттин менчиги деп табылган. Бирок буга карабастан жердин ээси мурунку ээси Курбанов ар кандай документтерди издеп таап, кайрадан бул жердин менчик ээсимин деп сотко административдик доо берген. Административдик доо каралып, мэриядан административдик соттон 2024 жылдын 13 мартында бул жерге арест салдырып койгон. Ошондон кийин дагы биздин эскертүүлөргө кайдыгер карап, эч бир коңул көчтүк кылып койгонунан биз келип снос иштерин жанагы мамлекеттик курулуш агентствосунун төрагасы менен биргеликте келип снос иштерин баштаганбыз да. Андан кийин ошол күнү жана Мырзаматов деген аты эсиме чыгып калды. Өзү милдеттеме жазып, бүгүнкү күндө турган курулушту да өзү чыгарып кете турган болгон. Тилекке каршы мен бүгүн дагы көрүп атам. Мына биринчи кабаты ошол боюнча турат, колдонуп келет. Мындан сырткары мыйзамсызделген курулуштардын катарында Гапарайтиев 54 дарегинде жайгашкан унаа оңдоочу жай. Анын жалпы аянты 2200 чарчы метр. Ага Ош Торг монтаж жоопкерчилиги чектелген коому ээлик кылат. Бул жай боюнча тараптуу соттошуулар дагы жүргөн. Курулушка ээлик кылган ишкер колунда мыйзамдуу документи бар экенин айтып турат. Бул 61-жыл деп атам го. 1961-жыл ошо ишкана наркы Кыргызторг реклама бар эле. Ошо наркы база, Ошторг база бар эле. Ошо бир ишкана эле да. Керектүү документтердин бар. Бардык документтерибиз, кызыл китап, мундагы Бишкектен берилген немем бар. Кызыл китабыңыз бар. Китапты көрсөтсөңүз болобу? Үчүнчү объект на Углях кафеси ал 6818 чарчы метр жер аянтын ээлейт. Ал дагы музейдин корук зонасына курулуп калган. Учурда ал боюнча дагы сот иштери жүрүп жатыптыр. Туризм, ассоциация туризминин жетекчиси болсо президенти болуп туруп, кайрадан жибек жолу жоопкерчилиги чектелген коомун ачып, ушул коомго өткөрүп бердик деген актыны түзүп, ушул актынын негизинде гана кадастр мамлекеттик мекемесинин жооптуу кызматкерлери аркылуу мыйзамсыз госак берилүүгө болсо берүүгө жол беришкендиги бүгүнкү күнү сот тарабынан жана шаардык прокуратура жана СМБ арыз жазганбыз. Сол органдар тарабынан кабыл алынган токтомдордун түзүлгөн актынын жана мамлекеттик актынын берүүсүнүн мыйзамдуулугу текшерилүүдө. Мындай башаламан курулуштар Сулаймантоонун жалпы көрүнүшүнө терс таасирин тийгизип, ЮНЕСКО талабына жооп бербей калат. Анда табигый режимди бузууга багытталган бардык иш-аракеттерге тыюу салынат. Сулаймантоонун корголуучу зонасы жалпы 134,7 гектарды ээлейт. Анын баарын биз ушу четинен азыр аныктап атабыз негизде. Бирок буга чейин жүрүп келген сот иштери бар экен, ошолордун улантып атабыз. Жаңы жерлер дагы чыгып атат эми, бирок биз аларды баягы териштирип атабыз да. Негизи кийинде эле куруп алган жерлер бар экен уруксатсыз. Бирок ошолорду биз азыр документтерин сурап, изилдеп карап атабыз. Сулаймантоо 2009 жылы ЮНЕСКОнун бүткүл дүйнөлүк баалуу мурастар тизмесине катталган. Ага ылайык аталган аймакта бийик имарат курууга тыюу салынат. Анткени Ош шаардын символу болгон Сулаймантоонун көрүнүшүн курулуштар тосуп калбаш керек. Буфердик аймакта курулуш жүрбөсүн деген талап жок. Бийиктигине чектөө бар. Алмагүл Эркебай кызы, Толбай Бурканбеков, Асыл Эдин Турганбаев, Ош ТВ.